Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Мен узатпай эле кой, Бекзат. Мен өзүм кетем. Ажы, сиз чын эле жакшы элесизби? Ооба, жакшы. Кош болуңуз. Кайда жүрдүң? Терезенин артына жашынып турдум. Балдар менен жашынмак ойногондо Саха ошол жерге жашынганды жакшы көрчү. Эмнеге ажы менен чыгып сүйлөшкөн жоксуң? Мен сизге айттым го. Ушуну айтары башынан эле белгилүү болчу. Бул туурасында бардыгы бирдей ойлошот. Эч ким өзүн менин ордума койбойт. Баары Рананы коргоп мени күнөөлөшөт. Мени эч ким аябайт. Мунун баарын сиздин унута албаганым үчүн көтөрүп жатканымды эч ким ойлонбойт. Мен каалабагандан эмес. Мен анта албайм, унута албайм. Ошондуктан мен өзүмдү өлтүрөйүн дегем. Күнүнө 1000 жолу сизге болгон сезимим үчүн өзүмө аллат айтам. Эч качан жолукпай калсак болмок. Ошондо эле жол кырсыгынан өлүп калсам болмок. Мынтип кыйналбайт элем. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасан Джохарчи, Мариям Кавьяни, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Мухаммад Ганджали, костюмер Нази Партавзаде, гример Навид Фарахмарзи, программист Мехти Нгапани, режиссердин жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердин жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азимениджат, топтоштурган Амир Адиппарвар, өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данешпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Исфандияр Шахиди,
Долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде. Режиссеру Алириза Афхами. Ооба, мен аны менен сүйлөштүм. Бирок ал балдарды сиз менен калтырууга акчадан баш тартсаңыз гана уруксат берем деди. Мен Бекзаттан мындай жооп күткөн эмесмин. Ал чындай эле балдарды акчага алмаштыргысы келип жатабы? Менимче тиги кыз Бекзатка өзүнүн каалоолорун таңуулап атат. Бул сөздөрдү дагы Бекзатка ал кыз үйрөттү деп ойлойм. Ошондуктан ал кыздын өзү менен сүйлөшүүнү кааладым. Бирок ал кыз жашынып алды. Мени менен сүйлөшкүсү келбеди. Бекзат экөөбүз аны канчалык издебейли такыр таба албай койдук. Ооба. Баарын ошол кыз периште күнөөлүү. Ал балдардан апамдан кутулгандай кутулгусу келип жатат. Ооба. Мен да ошентип ойлоп атам. Ажага Бекзатка айтып коюңуз, мага калыңымды төлөп берсин. Мен балдарым менен жашаганга үй-жай табышым керек. Абдан жакшы. Анда Кудайга ишеним артып, сотко бул ишти чечүүгө макулдук бериңиз. Мен сизди бир тобо бара кылып койдум, ажага. Кудай үчүн кечириңиз. Эч нерсе эмес. Мен жардам бере албаганым үчүн сиздин алдыңызда уят болуп атам. Кудай күбө, мен колуман келгенин жасадым. Бирок бул таптакыр пайдасыз экен. Мен эмнеге экенин өзүм билбейм. Бирок мынчалык жашоосун бузгандай бир нерсе болуп атат окшойт. Ооба. Менде башка ишиңиз жокпу? Жок. Чоң рахмат сизге. Иниңизге менден салам айтып коюңуз. Сиздин мээримиңиз чексиз. Кош болуңуз. Көрүшкөнчө. Эмне деди? Соттун белгиленишин күтүш керек болот. Эмнеге мага ишенбей жатасыңар, апа? Чоң энемдин арбагымен ант берем. Ал кыз периште эмес, ал кара мүртөс, көз байлоочу. Анчалык жинденбейми? Мен муну кайра айтып өрүп чарчадым. Мен силер менен экинчи сүйлөшпөйм. Сен аны чакырдыңбы? Ооба, азыр келет. Менимче биз ката кетирип жатабыз, Хамет. Эмнеден? Ажырашуу бул таптакыр туура эмес. Бекзат менен Рана элдешип, үйүнө кайтыш үчүн биз бир нерсе кылышыбыз керек. Рананын ордунда болсоң, сен ошондой кылат белең? Билбейм. Бирок Рана үчүн ажырашуунун ордуна мыйзамдуу түрдө күйөөсү болуп, өзү болсо башка жакта жашаганы дурус. Ооба. Азап тартып, бирок чыдап. Кандай болгондо да 2-3 жылда Бекзат ал кыздан тажайт. Ошондо эгерде Рана Аялдык макулуктарын таштачы, суранам сенден. Хамет, ажырашуу оңой эмес да. Бул деген чоң азап. Маселе эмнеде билесиңби? Сен Кудай сактасын. Рана ажырашса 2 баласы менен келип бул жерде жашайт. Ошон үчүн жардамга келе калдыңбы? Кайдагын айтпачы. Эмне андай эмеспи? Биринчи күндөрү бардыгы мынчалык оор экенин билгениңде, сен Ранага эркеле, өзүңдү таарынган адам катары көрсөт. Үйүңө барба деп жатпадың беле? А? Эми болсо баары кыйын экен билгенде чыдабай кеттиң. Билип кой, Рана мен жалгыз эжем. Эгерде ажырашып кетип биздин үйгө келсе, мен өмүрүмдүн аягына чейин кызмат кылам. Түшүндүңбү? Салам. Кандайсыңар? Кутман таң. Уйкуң кандыбы? Ооба, канды. Тамактан ал.
Мен баштыгыңызга тамак салып койдум. Мен орозомун да. Ооз бекитпей туруп орозо кармабаңызчы, бул сизге зыян. Макул. Андай болсо, ифтарга калтырып коюңуз. Рахмат. Алло. Кечиресиз, Билжанзаде мырза келди. Пархон дайым, кечирээк келсин деп айтыңыз. Мен азыр бошобой атам. Ал сизде маанилүү ишим бар деп жатат. Макул анда. Телефонду койбой туруңуз, Пархон дайым. Айтыңыз, кире берсин. Салам. Салам алейкум. Сураныч турбай эле коюңуз. Тынчыңызды албайын. Бул сизге. Сизге чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Баса Суфи мырза сизге салам айтты. Жана албетте сиздин мейманканадан үлүшүңүз анчалык сумат эмес болсо дагы, сизге керек болуп жатса айырмасын кийинки долбоорлордо кармап калабыз деди. Макул. Уруксатыңыз менен. Рахмат. Пархон дайым, мага эч кимди кошпоңуз, жана киргизбеңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Тахир мырза. Кудай жардам берсин. Аманатты жеткириштеби? Ооба. Укчу. Эми сен бул оюнга кирген соң бир нерсени үйрөнүп алышың керек. Мисалы, биз үлүшүбүздү алыш үчүн бири-бирибизди коркутпайбыз. Оюндун биринчи шарты сырды бекем сактоо. Сен түшүнүп жатасың да, туурабы? Ооба. Ишиңе рахмат.
Алло, саламатсызбы Сарабий мырза? Иштериңиз кандай? Мен сизге акча даяр экендигин айтайын деп чалдым. Эптеп таптым. Ооба, эртең саат 9-да соттун имаратында күтөм. Дареги мен сизге берген чакыруу кагазында. Абдан жакшы. Чоң рахмат сизге Сарабий мырза. Эртең көрүшөбүз. Кош болуңуз. Салам. Салам. Тургула азан болуп калды. Келгиле. Махнас кайда? Ал эмне ифтар кылбайбы? Махназын бир аз башы ооруп үстүнө уктаганы кетти. Сахар, кел. Сага эмне болду? Сен тамак жеш үчүн мурда ифтарды ушунчалык күтчү эмес белең? Мени менен сүйлөшпөңүз Тайке. Мен сизге таарындым. О, эмне үчүн бир тууган? Силер мени калпычыда ойлоп жатасыңар. Сахар, сен эмне деп жатасың? Эгер андай болбосо эмнеге ата менен Мейсамды куткаруу үчүн барган жоксуңар? Эми мен ал кара мүртөс болсо бизди да жеп албасын деп ойлодум. Мени шылдыңдап жатасыңарбы? Саха. Мен барып Махназды чакырайын. Рана, аны жайына кой, уктап алсын. Ойгонгондо өз оозун ачып алат. Ифтар болуп калды. Келип бир нерсе жеп албайсыңбы? Рахмат, табитим жок. Мен жашоом ушинтип күтүлбөгөн коноктун айынан бузулуп отурат. Ошондуктан мен мындай иш дагы бирөөнүн башына түшүшүн каалабайм. Эгерде бир нече күн чыдап турсаң, жашаганга бир жай таап, силерди оорчулуктан куткарам. Хамет экөөңөр мени туура эмес түшүнүп алдыңар, Рана. Мен өзүм ажырашуунун баласымын. Анткени мен билем. Апамдын кандай кыйынчылык менен бизди чоңойтконуна өзүм күбө болдум. Бирок менин башка чарам жок. Эгерде үй бүлөгө барсам, өзүмдү кемсинтем. Мага башка сый урмат көрсөтүлбөйт. Ажырашсаң абалың жакшырып калат деп ойлойсуңбу? Эгерде мен сени үйүңө бар десем, бул Хаметтин сөзүнөн улам эмес, Ранажан. Анткени мен сен үчүн күйүп жатам. Анткени ажырашкандан кийин сен эмне күтүп жатканын билбейсиң. Мен сенин бул жерде калышыңа таптакыр каршы эмесмин, Ранажан. Мен бир нерсе айткан болсом, ал болгону аяганым үчүн. Мага тарынсаң, мени кечир. Азан болуп калды, жүрү. Мен сени алдап койдум. Ачкадан өлгөндө турам, жүрү. Бас эми. سلام
Салам алейкум. Салам алейкум ва рахматулла. Бұл сіз бе? Рамен аға, іштеріңіз қандай? Чоң рахмат, ажаға. Отырыңыз. Қайда жоғылып кеттің? Қачып кеттім. Емнеден? Жақтырбоодон. Күнөөлөөдөн. Жаратқан өзің кечире көр. Бекзат ағада эмне жаңылык? Өзің тууралуу айтчы. Мен Бекзат ага тууралуу айтайын дегем. Ошол түнү мага эмне дегенин сизге айттыбы? Ооба. Айтты. Жок. Айткан жок. Андан кийин көңүлү калып калды. Жок. Көңүлү калган жок. Ал түнү мага мен сендей эмесмин деп айткан. Ал мага каяктагы бир аял үчүн түз жолумдан адашпайм деп айткан. Мага окшоп каалоомду баса албаган, мууну бош жана эрксиз эмесмин деп айткан. Бекзат айттыбы сага муну? Ооба. Ал түнү анын текебердиги ашып турган. Жараткан өзүң кечире көр. Ал тууралуу ушундай нерсе уктум. Өзүң жөнүндө айтчы, Рамин. Кандайсың? Мен жакшы. Алхамдулиллах. Кечиресиз, үйүңүздөн чалып жатышат. Рахмат. Кечир, Раминжан. Алло. Саламатсызбы, ажаға? Саламатсызбы? Сиз качан келесиз? Эмне болду? Эч нерсе. Захра бир аз өзүн жаман сезип жатат. Сиз келсеңиз ооруканага алып баралы. Эмне болду? Эч нерсе эмес, бир аз ичи ооруп жатат. Макул, сарсана болбо. Мен азыр келем. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Рамин ага кайда кетти? Рамин ага? Жанагы мен сүйлөшүп отурган мырзачы? Мен эч кимди көргөн жокмун, ажаба. Телефонду ордуна коюп койчу. Эми бул ким? Бул чоочун эмес, тааныш. Биз мешкетте кошуна турчубуз. Сен аны көрсөң тааныйсың. Ал күнгө окшош. Сулуу дагы, билимдүү дагы. Нурдуу жана боорукер. Кана, сага жактыбы? Каалайсыңбы, жолугушуу тууралуу сүйлөшүп үйүнө барып келебиз. Аны менен өзүң сүйлөшөсүң. Сага эмне болду? Бул менин аялым, апа. Мен аны менен ажырашып атам. Сен эмне кылып жатасың? Эгерде сен муну кылсаң, мен сени эч качан кечирбейм, Бекзат. Мен кеттим. Өзүңүзгө сак болуңуз. Көрүшкөнчө.
Бекзат. Мен сени менен барам. Эмнеге? Рана айымдан кечирим сурагым келип атат. Мунун кажети жок. Мен анын ордун баскым келген эмес. Бул капысынан болуп кетти. Буга эч ким күнөөлүү эмес. Мен ага бере турган эч нерсем жок экенин айтам. Эгерде берерим болсо, мени кечириш үчүн баарын бермекмин. Макул. Үйгө кириңиз. Сиз ал айткандын баарына макул болуңуз. Ал сиз менен кайгы кабада коштошкудай кылбаңыз. Эгерде керек болсо, балдарды багууга уруксат бериңиз. Кош болуңуз. Мен сизди паспортум менен келгениңизче ушул жерде күтөм. Салам алейкум ажага. Алейкум ассалам. Бул жерде эмне кылып жүрөсүз? Сени менен сүйлөшкөнү келдим. Кечириңиз ажага. Мен шашып жатам. Мен кетишим керек. Мен билем. Сотко бара жатканыңды билем. Мен ошон үчүн келдим. Кече мен түнү менен уктай алган жокмун. Мечитте калып Куран окуп, сен үчүн дуа кылдым. Сен үчүн, Рана ханым үчүн, жана балдарың үчүн. Өзүмдү кызыктай сездим. Сен эмне үчүн ушуга чейин жеттиң деп өзүмдөн кечке сурап жаттым. Кудай өзү кечирсин. Бирок сен эмнеге кармап калбадың деп Кудайга дагы даттандым. Эмнеге ал сени токтотпойт? Анан кызыктай нерсе болду. Үйгө камынып жатып Раминди көрдүм. Ал мечиттин бурчунда өзү жалгыз отуруптур. Мени чакырды. Мен ага жакын бардым. Ал сен жөнүндө ушундай нерселерди айтты. Бардыгы менин суроолорума жооп сыяктуу сезилди. Ал эмне деди ажы? Мечитке сенден жумуш таап бер деп суранганы келгенде, сен ага катуу бир нерсени айтыптырсың. Ал ошого абдан таарынып калыптыр. Ал сенин сөздөрүңдү кайталады. Эгерде ал сөздөрдү азыр эстесиң, өзүңө жакшы болмок Бекзат. Сен эсиңдеби? Жокпу? Сен ага мен сага окшош эмесмин деп айтыптырсың. Жана кайдагы бир аял үчүн жолуман адашпайм деп айтыптырсың. Сенин жүгөнүң сенин жаман жүрүшүңдө эмес, ал өзүңдүн колуңда. Балким сен ойлонсоң, калган сөздөрдү эстерсиң. Ажы, эмнеге Рамин таң атпай мечитке келиптир? Билбейм. Мен түшүнбөй калдым. Ал келдиби же жокпу билбейм. Таң атканча аны издеп жүрдүм, ал жок экен. Балким ал менин суроолорума жооп бергени келгендир.
Film Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Олжо Production студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салитинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова. Үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов. Көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.